Алато 24 каналынын түз эфиринде жаңылыктардын топтому, студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсыздарбы? Кыргыз темир жолу ишканасы жүргүнчү ташыган эл аралык каттамдарын убактылуу токтотту. Бул тууралуу ишкананын маалымат кызматы билдирди. Алар Бишкек Москва, Бишкек Казань, Бишкек Новосибирск каттамдары. Билеттерди сатып алган жүргүнчүлөр аны эч тоскоолдуксуз өткөрө алат. Бишкек Мерке каттамы Кайыңдыга чейин кыскартылды деп айтылат маалыматта. Ал эми өлкө ичиндеги Бишкек Карабалта каттамы өзгөрүүсүз ишин уланта берет. Касмалы Байелинов атындагы балдардын жана жаштардын республикалык китепканасы каникул учурунда балдар үчүн жаңы онлайн кызматын сунуштады. Бул туурасында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Маалыматка караганда ал үчүн Байелиновка онлайн gmail.com электрондук почтасына китепкананын фондунда бар адабиятка билдирме жөнөтүү керек. Ар бир билдирме өз алдынча дыккат каралат. Билдирмени ыкчам ишке ашыруу үчүн суроо талап, так жана түшүнүктүү жазылышы керек. Министрлик бир да билдирме көз жазымда калбай турганын белгилейт. Эске салсак, 16 марттан тарта Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери 3 аптага карантинге жабылган. Кыргызстанда элди дүрбөлөңгө салып, жалган маалымат таратуу акыры барып айрым азык-түлүктүн кымбаттап, кайра турукташуусуна алып келди. Коронавирус тууралуу жалган маалымат тараткан биринчи фактылар аныкталып, кылмыш иши козголду. Кооптонуу жараткан маалыматтардан кантип сактануу керек? Кабарчыбыз Айжан Омолдошова кененирээк айтып берет. Мени кечирип коюңуздар. Терең ойлонулбай жасалган бир эле кадам элди дүрбөлөңгө салган аз келгенсип, бул айымдын кылмыш жоопкерчилигине тартылуусуна дагы өбөлгө болду. Чүйдүн Ивановка айылынын тургуну Кыргызстанда коронавирус жуктурган адам катталганы боюнча социалдык тармактарга жалган маалымат таратып, учурда сотко чейинки териштирүү иши жүрүп жатат. Бежекеме жөнөтүп, бирок туура эмес мааниде жөнөтүп алыптырмын. Бизде Кыргызстанда эч кандай коронавирус жок. Кечирип коюңуздар мени. Дал ушундай учур март айынын башында дагы катталып, Оштун Өзгөн районунун аймактык ооруканасынын дарыгери өлкөдө коронавирус катталганы боюнча жалган маалымат таратып, кийин кызматынан кол жууган. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, Кыргызстанда бир күндүн ичинде коронавируска байланыштуу жалган маалыматтарды тараткан 15 факт аныкталган. Сотрудники милиции проводят мероприятия. Милиция кызматкерлери жалган маалыматтарды тараткан жарандардын өздүгүн тактоо боюнча ыкчам иш-чараларды өткөрүп жатат. Кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган экенин билип туруп маалымат таратуу боюнча жаза кодексинин 344-беренесине ылайык кылмыш жообуна тартылат. Жалган маалыматтарды бөлүшүү жана таратуудан алыс болуңуздар. Коронавирус боюнча расмий маалыматтар ыкчам штаб аркылуу гана таратылат. Жалган маалыматтарга күбө болсоңуз ички иштер органдарына 102 кыска номуру аркылуу тактап маалымдасаңыз болот. Ошол эле маалда дүрбөлөңдөн пайдаланып, азык-түлүктү, анын ичинде унду кымбат баада саткан учурлар ачыкка чыгып, милиция тарабынан бир канча факты боюнча кылмыш иши козголду. Өзүн билемдик менен азык-түлүктүн баасын көтөргөндөр монополиялык аракеттерге барып, атаандаштыкты чектеген деп айыпталып жатат. Маалымат айдыңында жалган, булагы такталбаган, такыр эле чындыкка төп келбеген, элдин ой пикирин теңирден тескери жака буруп жибере турган маалыматтардын жайылышы мамлекеттин маалымат коопсуздугуна, өлкөнүн ынтымак биримдигине залака тийгизет. Психологдор жалган маалыматка ишенүү ден соолукка зыян алып келерин эскертишүүдө. Когда мы испытываем негативные эмоции, жалган маалыматтарды көп угуп, аларга ишене берүү эмоционалдык түшүнчүү менен тыгыз байланышта болуп, натыйжада физикалык жактан ооруларга алып келет. Мындан башка адамдын мээсинин белгилүү бөлүктөрүнө терс таасирин тийгизип, өзгөрүүлөргө учуратат. Мээнин айрым бөлүктөрүнүн иштеши басаңдайт. Бул илимий түрдө далилденген. Объективдүү маалымат бул вакцина сыяктуу. Ушул учурда бардык мамлекеттик органдар тарабынан расмий маалыматтар байма-бай айтылып жатат. Андыктан тиешелүү тараптардын гана расмий маалыматтарына таяныңыз. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алато 24. Нарында айыл өкмөттөрдүн ишин жакшыртуу, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү жана калкты тейлөөнүн сапатын жакшыртуу боюнча айыл өкмөт башчылары окутулду. Ал ийгиликтүү аймак долбоорунун алкагында ишке ашты. Долбоор 2017-жылдан бери иштеп келе жатат. Республика боюнча Араван, Нокат, Сузак, Жетөгүз, Нарын жана Кочкор райондорунда жакшы натыйжасын берген. Долбоордун негизинде таштандын тазалоочу, таза суу менен камсыздоо жана жолдорду тейлөө боюнча муниципалдык ишканалар иш алып барууда. Ошол эле башка райондун айыл өкмөтү өзүнүн практикасын башка районго келип айтып берип атат да. Мына бизде мындай иш болуп атат. Буларда да бар. Кийинки этапта булар тигилерге башка районго жүргүзүп берет. Бул
Долбоор негизинен 50 муниципалитетте 50 айыл өкмөттө иш алып барып атат. Ошол 3 багытта иш алып барышат. Негизинен коммуналдык маселени чечүү, социалдык жанагы спорт жайларын уюштуруу, маданий ийримдерди уюштуруу, баягы жаштарды, айылдан жашоочулардын бош убакытларын баягы кыскартууда. Чүй облусунун Сокулук районунун Крупская айыл аймагында калкка укуктук кеңеш берүү боюнча борбор ачылды. Жарандарга акысыз юридикалык колдоо көрсөтүүчү жай Юстиция министрлиги тарабынан Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен уюштурулду. Анын максаты калк арасында укуктук билимди жайылтуу. Жаңы ачылган борбордо юристтер акысыз кеңеш беришет. Уюштуруучулар билдиргендей, түрдүү багыттагы юридикалык суроолор менен кайрылган жарандардын саны жыл сайын өсүүдө. В основном обращается население по всем. Бүгүнкү күндө бул биздин өлкө боюнча ачылып жаткан 27-чи акысыз юридикалык кеңеш берүү борбору. Бул жылы региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы эмеспи. Ошондуктан региондорго көп басым жасап жатабыз. Иш планга ылайык мындай юридикалык борборлордун ачылышы бүткүл республика боюнча күтүлүүдө. Бул жана башка жаңылыктар менен Ала Тоо 24 мобилдик тиркемебизден ушундай эле КТРК KG сайтында таанышсаңыздар болот. Эгерде сиз кандайдыр бир кызыктуу кабарлар менен орчундуу окуялардын күбөсү болсоңуз, 0551 74 81 18 WhatsApp номуруна сүрөт же видео жиберип, элдик репортер аталыңыз. Жаңылыктардын топтому мына ушулар болду. Алдыда иш илгери программасы улантат. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.